Bir gektarga 1700 alma batadi. Her bir alma boldu degende 40 kilodan aş beredi. Bu degen satıla turgan 40 tonna alma degende de. Satıla turgan alma çıkarttı. Anan Cansekem öte tuğra aytты. Mına avion bolsa oşoga klient keledi. Keçe Oşko Peterochka degen magazindin dagı bir magazin eki торговый сет бар екен. Ошолордун башчылары келди да. Башчылары келип айтат. Мага Кыргызстандан бар жокту алам дейт. Бирок бир эле позициядан 5000 тоннадан кем болбош керек дейт да. Жер жаңгакпы, бадамбы, алмабы, сливабы, баардык 5000 тонна эң кеми дейт. 5000 тоннадан кем болбош керек. Силер неге дейт бардык кыргыздар дейт ар нерсени кылып атасыңар. Ойлонуп сүйлөнүп туруп бардык неме алып эле дейт. Аксын кайнолуну кыл дейт. Нокотуң алмаңы кыл дейт. Баткениң өрүктү пиширсин дейт. Не керек бар ар немени эгип силер дейт. Не башыңар иштебей деп урушуп кетти. Орус. Даяр турса суу бар экен, жер бар экен дейт. Мындай климат бар экен дейт. Мына Мөмө Жемишибизди жеп көрүп айтты. Серткиндей Мөмө Жемиш эч жерде жок дептир. Жүзүмүң жүзүмдөй. Алмаң алмадай, өрүгүң өрүктөй, бар жоо сахарность, высший категория сахарность өтө көп экен да бизде. Анан жердин өзүнүн күрдүүлүгү жакшы экен, анан дагы бир жакшы жери баягы Европадагы бактар оборот суу ичет, билесиңерби? Өздөрү ичет, кир жууйт, деме кылат, анан канализация болот, канализацияны тазалап чыгып, анан кийин ошол оборот сууну куят бакка. Жет суунун немеден чыгарат дагы жерден чыгарып туруп анан куят. А бизде ондой эмес, бизде мөңгүдөн келет, түз келет дагы ошон үчүн биздин Мөмө Жемиштерибиз даамдуулугу ошодон чыгып атат. Жерибизде минералдар толтура. Менделеевдин таблицасынын бардыгы бизде бар. Биз ошодон пайдаланышыбыз керек. Алышка барбай эле коелу. Өзүнүн алмасын 30 сом, 40 сомдон сатып берет Россия. Анан биздикин 200 сомдон алып жеп атат. Ташкентке барсаңыз, Намангандын базарына кирсеңиз, азыр биздин алмалар турат. Аксынын алмасы турат, Нокаттыкы турат, детиги Исфананын алмалары турат, Алайдын алмалары турат, Крипсондорду жылтыратып туруп тизип койгон. Биздин базарда жок алмаларды ошолорго кетирип атабыз. Себеби дегенде алар постоянный кардар деп коет аны. Ал сүйлөшүп коет, сиздин багыңыз барбы? 2 гектар. Баланбай бактагы алма эч жака жылбасын. Базар баасынан 2 сом өдө берем дейт. Базар баасы 40 сом болбаса 42 сомдон эсептеп алып кете берет. Мына ушундай кылып бак кылышыбыз керек. Анан Жансекем өтө туура айтты. Биз деген билим алышыбыз керек да. Билим алыш үчүн ончун кызыгуу болуш керек. Кызыгуу болбосо, эми жөнүндө кайнолуну баягы кошунаңдын кайнолусун алып келип эле эгип алдым дейли, дикушка. Анан ол чыкты. Одо щитовкага каршы иммунитет жок. Паршага каршы иммунитет жок. Кара күйүк бактериальный ожогко иммунитет жок. Ооруп калат. Баягы лабораторияда жасалган, инвитро лабораторияда жасалган бардык эмелерин выдерживать этип, сонун кылып жасап берген көчөт, бул настроен немеге, мөмөгө. Келет, уже 2-3 жылы мөмөсүн берип баштады. Мына Жансекемен суралды. Жансеке, полукарликтериңиз 2 жыл түшүн берип баштадыбы? Мен 1-жылы 1-2 жедим. Аны билесиң, Ушудан алып келдим, 1-жылы жедим. Анткени гүлүн бүт алып таштадым. Анан 2-3 калтырдым, жеп көрөй жатадым көрдү. Бирок ошол мөмө берген көчөт өспөйт. Чоңойбой калат. Ошон үчүн 1-жылы акеме окшоп эксперимент кылбай бардыгын алып таштаган. Ошондо нода сүрөт дагы, анан кийинки жылы анан уже түшүн берип баштайт да. Кийинки жылы деле түшүмүнө кызыкпагыла. Az айтып койгула, для пробы 2-ден 1ден калтырып койгула. 3-жылы анан мөмөгө кой бергиле. Мөмөгө кой берүү, мөмөдөн тартып коюу деген тартипти билбейсиңер да туруп. Гүлдөп атат экен деп сүйүнүп коесуңар. Анан кийин эле пачки болуп калат. Печель болуп калат да ошол алма. Onu tartıp koyuyor. Güllerini alıp koysan, ondan noda sürüyor. Tamurga işleyip. Köp de emeleri için sırları. Emi tuğanlar sizlerde otururlarına andan da kıl deyip katı bayağında jaman neme bayağında seyredin daha жүрөңөргө tak kaltır başka hareket kılavuz. Sekin jumşak aytabız. Akırın plavına emek ötkülü. Polu karlikte. Karliktey bak çok.
Карликте обслуживание оңой, мөмөн аябай көп берет карлик, бирок кымбат бак да. $35,000 керек. А мына биз уштап аткан бак бул $10,000 менен бүтөт. Поликарлик 1 гектар бак. Көчөтүнө, поливке, капельниге и тоскон. Мына ошо. Ошого $10,000 акча кетет. Бирок неси жакшы, уже 2-2 жылдан уже сет сүйүндүрүп, уже мөмө берип, анан ошодон биринекин баягындай сатып каласыңар. Бирок 3 жылдан уже коммерческий түшүмгө кирет да бул. 3 жылкы түшүмү уже полный коммерция, уже кет сатасыздар. Акча болот ал. Анан мына Жаныш акем айткандай, азыр сортторду айтып беремин. Сортторду. Азыр ошону видеого мынакты карап туруп тартып аласыздар, э? Тетиги жигитти чакырып коесуңбу? Ошол жылдырып берсинби? Өзүң жылдырып бересиң. Жылдырып беребиз, э? Эми бисмилла деп немени алып жазыңыздар туугандарым. Бат Жаныш акем айткан бас сар алма, сахарный. Экспортқа өтө кетет, Golden Delicious деген алманы жазып. Golden Delicious. Сар алма. Golden Delicious сар алма. Жок, өңү сары да? Өңү сары. Өңү сары. Мен айттым сары алмадан анан көз Сары терек окшогон. Жок. Жок, одан башка. Жок, золотой кырым бар го. Золотой кырымга окшойт. Бар, ошодон 1-2 ала келбесе көрсөтөлүк. Анан экинчи кара кочкул. Кара кочкул эменин Star Crimson'дон кийинки чыккан. Мисалы үчүн Star Crimson дипломат Mercedes болсо, бул S-класс Mercedes деп элестеткиле. Комфорт. Red Chief. Ондан да турат. Red Chief. Анан үчүнчүсү баягы Россиянын ошол север сүйүп жеген алма, бул Granny Smith деген алма. Жоламабы? Көк болот. Телефонду өчүрүп койгула туугандар, силерден сурайсыз, безбукка коюп койгула. Анан Pink Lady деген алманы жазгыла. Арабтар жакшы көрөт. Крис Пинк менен Pink Lady деген алманы. Pink Lady менен Крис Пинк. Бул Борбор Азия багбандар билимдиги чечкен сорттор. Ушудан башка сорт вообще сурабайсыңар бар. Жалаң ушуну отургузабыз. Кыргызстан боюнча ушуларды өнүктүрүп сатабыз. Анан июндун 15-inde пыша турган алма, бу жерде качан пышат билбейм, бирок кышка да сакталат. Буну летний алма дейт. Эрли Женева менен Галамас деген алма. Галамас. Да, чүр. Ушул. Эрли Женева менен Галамас деген. Кып кызыл алма болот. Чоктой, базардын башынан көрүп турасыздар. Сразу келет карда. Анан алмуруттун баасы 100 сомдон түшпөй атат. Туугандар алмурут дагы отургузгула. Жакшы баягы бактериальный ожогко каршы иммунитети бар, жакшы көчөттөрдөн алып отургузгула. Williams конференция Forel деген. Ушул 3 сортто отургузгула. Анан Сливадан Анжелино, Стенли, анан Венгерка. Өзүңөрдүн Венгерка ңар бар го? Ошондойдун поликарлиги чыккан. 1700 батат бир немеге. Мен Анжелина жөнүндө айтып берейинчи. Анжелина жөнүндө айтып бериңиз. Анжелина деп турат го. Анжелина бул ташыганга ыңгайлуу. Ташыганга ыңгайлуу. Эгерде сактасак 3-4 айга турат. Үзүп койгондон кийин Анжелина. Анан тоголоп келет. Бул азыркы мезгилде муну Тажикстанда өтө көп өнүгүп кеткен. Тажиктер өткөн Тажикстанга барып балдар алып келишти, мөмөлөр алып келишти. Мен көрдүм. Бул 4-5 айга чейин жакшы холодильник сатса 5 айга чейин сакталат экен. Mana. 5 ayga чейин сатылат. Азыркы бизде Анжелина. Мен семинарда да айтып атам го. Ушу Анжелинага заказ кылдым. Кымбатына карабастан алышыбыз керек. Көйтүшүбүз керек туугандар. 250 сомдон 300 сомго деген деп атат. Эгерде хотя бы 1-2 алып туруп, ошону алып туруп. Эми чоң кайнал кылам десеңер,
Bunu alçağa ulaza olur da. Alçağa ulaza olur. Alçağa ulap, oşunu koydu o. Ha, Stanley degen an aytып atабыз Stanley boyunca da. Ha, Венгерка өзүнүн жанагы кайналы. Ушул кайналарды обязательно күнү 8 ай өкмөттө кайнак жок болду. Жок болду 8 ай өкмөттө. 4 ай өкмөттө гана бирин сенин калып атат туугандар. Ошон үчүн аракет кылгыла ушуну көбөйтөлү. Мына туугандар, кокон келес отургузгула. Кордия деген сортун отургузгула. Кордия. Regina, Summit, Lapens, дагы сорт бар. Lapens, анан Sivhart, ушуларды жазгыла. Менде Кордия, Regina бар. Мен экөөнөн тиктим. Азыр бар, Куда каласа быйыл гүлдөй турган окшоп турат. Быйыл гүлдөсө көрөм. Өкшү экөөнү алып келдик. Анан суук жерди жакшы көргөн неме нектариндерди. Чылдыргыл эле нектар, шабдалы. Шапталы. Нектарин жыңалат шапталы дейт. Суық жерге қайсы деді? Суук жерге нектарин деген шапталы. Bizde olmuyor, bizde sen çıkılma. Жылуураак жерге дагы суукту жакшы көрөт да. Big Bang, Orion, Venus, Extreme Candy деген булар жыңалат шапталылар, жалаң жыңалат. Базарда өтө жакшы кетет. 100 сомдон кеми жок булардын базарда. Розница 150 сомдон, 120 сомдон сатышат алып барып алышы. Big Bang, Orion, Venus, Extreme Candy жаздыңар, а? Анан жылдырыңыз. Эми бул түктүү шапталылар Transvalia, Extreme July, Sweet Dream деген. Бул Кыргызстан боюнча чечилген сорттор, туугандар, ушудан ашпагыла, ушуну кармагыла. Анан бул жакта малина да жакшы болот, малина жазгыла, полка, палана. И анан кармелита деген сортун кошуп койгула. Ошону Кадыркул акам издеп жүрөт. Жанышыга, кармелита барбы деп. Ал чыкты кетели. Анан кара карагат 250 сомдон килограммы быйыл жетегизде түшпөй койду. Өтө сонун болду. Анан бул баягы грипптин, анан баягы неменин өкө касалдарды айыктыргандыгы үчүн Алматы аябай катуу алып атат. Тисел, тибен, анан чорный капитан деп дагы бир сортту кошуп койгула. Тисел, тибен. Фисташка болобу бияка? Болот. Мисте? Болот. Ахмади деген сортун жазгыла. Анан сирит. Коштөбө, Кызылжар, айыл өкмөттөрдө Коштөбөдө болот, Кызылжарда болот, Ак сууда болот, Жаңы жолдо болот, Кичак жолдо болот, Кара сууда болот, Кызыл тууда болот. Мына неменен мына Ташкөмүрдөн бери көздөп келеткандын бардыгын эле фисташка кылып салсаңар, жыркайсыңар. Жаман сонун жерлери бар экен го. Анан неме бадам президентский, Ферагнес, анан Фердуэл деген. Франция, Өзбекстан дейт. Өзбекстан. Өрүк кандай болот? Өрүк жакшыбы? Болот, жакшы. Өрүк жазгыла. Прунус деген өрүк. Прунус. Ананасыбый шалак ексеңер ысык жер каерде? Эң ысык. Мына ушу зонаңарда. Кызылжар менен Үчкоргондуктар мына немени бая өрдөк тукум деген ак өрүк барбы? Ошону отургузгула. Быйыл Баткенде 80 сом, 100 сом КамАЗга берип атышты. Мына Кара сууда, Майда деп чыгып калат экен, майда. Кичак жолдо да жакшы болот. Soğanları hep olsun. Жок, бул башка. Бул башка. Ола соолор. Прунус, ананасовый, анан Фаралия, Роксана деген сортун жазгыла. Фаралия, Роксана. Өткөзүп көрүңүлөр. Фаралия мынандай болот, Роксанасы. Естественно, өзүнүн сүрөтү жаман, бана өрүгү жаман чырайлуу болот ушулардынчы. Фабалия менен классикти жазгыла. Фабалия классик. Өтө сонун сортторду тааныганбыз туугандар. Булар базарда жөнүндө баягы долларды тааныгандай тааныйт да бул сортторду. Сразу кетет. Анан немени алган жерден сертификатты копиялатып алгыла. Эртеге түшүмүн сатканда ошо сертификат менен сатасыңар да. Бул сен каяктан алдың бул алманы дейт. Перовская қандай бар?
перевозкасы аябай жакшы. Транспортировкага жакшы. Анан немени бий алма жазып койгула, эчме деген. Эчме деген турецкий сорт. Аябай сладкий болот экен. Башка басып жегени, неме алганы. Анан азыр жаман кымбат экен базарда. 100 сом, 150 сом, 200 сом дейт. Өз дагы мынанда 2 оны койсо 1,5 кило болот экен. 400 сом алып коет экен сразу. Бұл қанша жылда түшімге кіреді? Бардығы 2-3 жылы түшімге кіреді. Анан Мистелер полукарликтер. Карлик албагыла, полукарлик жазып койгула. Эң 106-чы тамырдагы бер дейдилер. Эң 106-чы тамырдагыны мага бересин деп айткыла. Жаңалықтар жоқ екен де, жаңалықтарға қандай рекомендация бересіз? Азыр айтам. Жигит бунун аты Бек болот, бул Кадамжайдан болот, бул практик агроном, өзү окумуштуу. Мына кокон гилес боюнча чоң адис. Кокон гилес түшүм бербей табы, жакшы өспөй табы, кокон гилесте кандай проблема болсо, ошолордун бардыгын ушул жигиттен сурап аласыздар. Азыр номерин дагы айтат. Анан бунун азыр телефонуңарды ачып туруп, бак өстүрүү деген канал бар, ошого подписка кылып койгула. Бул тынбай эме чыгарып турат, баягындай. Бак боюнча информацияны тынбай берип турат, ошодон аласыз. Мен сиздердин кулуңуздар болуп калдым десем дагы болот. Аксылык досторум аябай көп болгондуктан аксыга тез каттап турам. Көп бактарды сопровождение кылып, келип, колдон келишинче жардамыбызды берип келатабыз. Бул жерде досторум көп деп айтмакчы, бул жерде ушул Пачатадан баштап Баксыда, Кербенде, Кызылжарда бүт досторум ушул жактан экен. Насип кылып тузуңуздарды, аныңыздарды татып жүрөм. 2005-жылы биринчи жолу келип, анан Шердеге келип калып, келип анан кийин адырга ойноп чыктык да, анан дарбыздар текеткен, анан түз жерин гана иштетет экен да, анан сай суй пайнап деген суу агып эле жатат экен да, жарылап элечи. Досум, ушул жерде тоссоңор болбойбу десең, мал көп дейт. Мына жер иштетпейсиңерби десең, желге жок дейт. Бизде андай жер болгондо деп кылам. Бизде билесиздер, Баткендин жеринин 80% таш турат да, бир 20% эле шагалдын арасында топурагы бар. Ошондо өрүп өсүп атат да. Анан баягы жерди көрүп, эми жер иштетип жүргөн балабыз, айылда өскөнбүз, баягы жерди карап туруп ушунчалык авазым келет деп коет го. Ушунчалык авазым келет да баягы жерди көрүпчү. Топурактын калыңдыгын көр. Тамыр канчалык жакшы кетип атат, канчалык мүмкүнчүлүк бар. Аксыны билемин, өзгөндү билемин, ушунчалык жериңиздер өтө жакшы. Жериңиздер 3500 квадрат метрди түзөт. Ылдыйкы зонадан баштап, ысык жерден баштап, эң жогорку зонага чейин аябай жакшы жерде шартты Кудайым сиздерге насип кылган экен. Өтө сонун жерде жашайсыздар. Ошого жараша элдин пейили да ошого жараша болсо керек. Элдин пейили да ушунчалык жагат, жакшы адамдар көп таксыдачы. Ошону үчүн ойлойм, баягы Аксыдан күчтүү адамдар ошого чыгат го депчи. Биз биринчи жолу Аксыда KGB деген форманы, америкалык методду сунуштадык. Ушул жерди практикадан өткөрдүк, өзүңүздөрдүн жериңиздерде. УФО деп былтыр биринчи жолку Кыргызстанда алгачкы УФО деген гилас формасын сиздерде практикадан өткөрдүк. Буюрса 1-2 жылда уже быйыл түшүмкө тотабыз. Аксынын Шамал сайдын берки бетте Караот деп коесуздар. Ошол жерде өткөрүп атабыз. Мен ошол гилас, акцентүбүз гилас, Кадамжайды билесиздер, гилас өтө бизде популярдуу, алма өтө популярдуу бизде, малинаны өтө көп өстүрөбүз. Ошол тармак боюнча биз тиричилик өткөрөбүз. Ошол жактын Гайрат деген дыйкан чарбанын 100 гектар багы бар. Ошол бактын жетекчиси мен болом. Бак боюнча кандай суроолоруңуздар болсо, колумдан келишинче жооп бергенге аракет кылайын. Вакыт жетишпей калса, менин Бак өстүрүү Кыргызстан деген каналым бар. Ошол жактан жазып койсоңуздар, сүрөтүн жөнөтүп койсоңуздар, WhatsApp-ма жазып коюңуздар. Менин телефон номерим 0779 менен 001283. Туугандар, эгерде биз дарактарды бүт бардыгы Wi-Fi чачып калып баштаганда, аны бардык жерге отургузмак экенбиз да, дөңдөн баштап сайга чейин отургузмакпыз. Азыр мынандай жаткан адырлар бош калмак эмес. Ошондой жерлердин бардыгы бак болуп кетмек. Сиздерде Кудайым берген бактар бар. Ошону күчтөндүрүп, ошого кошумча сиздер бактарды жаратсаңыздар болот. Тилекке каршы ал биздин дем алуубуз үчүн гана кислородду гана бөлүп чыгарат экен да. Номеринизди айта коюң. Азыр аягында айтам номеримди.
урматтуу убакыттуулук туугандар, ушунча жерибиз турат, жер шартыбыз, географиябыз аябай келишкен. Ушундай жерде жашап туруп, андан кийин кедей болгонубуз биз үчүн уят нерсе экен да, чындыгындачы. Авам жакшы айтып кетти, туугандар, билим алгыла, билим алгыла, билим алгыла. Эгер биз билимдүү болбосок, жер шартыбызды туура пайдаланбасак, балдарыбыздын бардыгын миграцияга айдай берсек, четтен келген продукциянын бардыгын кабыл кыла берсек, помидордон баштап бадырыңга чейин биз сатып алабыз. Алмасынан бери даже сатып алып атабыз да, четтикини. Эгер биз ошонун бардыгын кабыл кыла берсек, анда биздин келечегибиз жок экен. Келечеги жок мамлекет экспорттун баарын кабыл кылат экен да, өзүнүн жерин иштетпейт экен. Барыңыздардын үйүңүздөрдүн алдыңыздарда сонун 10 сотуктан 15 сотук, 20 сотук, 40 сотуктан жериңиздер бар. Бирок ошол жерге помидор айдабайсыздар. Болгону жүгөрүнү гана тигип коебуз, ошону оруп жыйнап алсак болду. Ошол биз үчүн чоң дыйкан болуп калыптыр. Ошентип досторум айтат да, эптеп эле дейт, жүгөрүнү оруп жыйнап алсак дейт, биз ошол чоң дыйкан ошол дейт. Жок туугандар, биз баарыбыз Россияга миграцияга балдарды жөнөтүп атабыз. Жериңиздер 16 сотук болсо, ошол бир семьяны багалап, ошол жерден 2 тонна малина алганга мүмкүнчүлүк болот. Ошол жерден 2 тонна карагат алганга мүмкүнчүлүк болот. Мен өз жеримден, өзүм практикамда билемин, эгер сиздердин жериңиздерде жер болсо, 10 сотук жерден 2 тонна малина аласыздар. Сиздер жапайы малина тересиздер го, гектарынан дагы бир 200 кг, 300 кг тересиздер, тербестер айта албайм. Бул колдо өстүрүлгөн нерсе берекелүү болот. Үйүңүздөрдүн алдына помидордан баштап бадыраңга чейин айдап алыңыздар. Четтен келаткан кандай дар-дармекте бышты, кандай нитратта бышты билбейсиздер. Аны алып барып балдарга жедирип атабыз. Бул биздин келечекти, урук тукумду талкалап атат. Ошону ойлонолу туугандар. Эгер биз ошол базардан тынбай ала берсек, бул кылмышка тете нерсе болот. Себеби биз келечекти улап атабыз. Келечекти талкалап жок кылып атабыз. Азыркы мөмө жемиштердин көпчүлүгү модификациясы өзгөргөн, ал генди өзгөртөт, келечекти тукумду буза турган нерсе. Бул бизди жок кыла турган нерсе. Аксынын жери ууланып бүтө элек жер, иштетиле элек жерлери көп, химия түшө элек ал көп жерине. Туурабы? Көп жериңиздер ууланып бүтө элек. Ошону мүмкүн болушунча химияны азайтып, биоорганикалык жер жемишти мөмөлөрдү өстүрө турган болсоңуздар, бириге турган болсоңуздар, бир аймактан бир мөмөнү алып чыга турган болсоңуздар, бул жерге фуралар келет. Көптөгөн фуралар келет. Азыр сиздердин кара өрөңүздөрдү баткендиктер ташып сатып атпайбы? Баткендиктер көпчүлүк таш алып кетет да, мен билемин, Тажикстанга вагонго жүктөчүбүз сиздердин кара өрүктү. Эгер ошону көптөшүп жамаат болуп сата турган болсоңуздар, көп түшүм чыгара турган болсоңуздар, сиздерге дагы фура келет. Сиздерден дагы туура алып кетет. Өзүңүздөр экспорттой баштайсыздар ошол нерсени. Ошого туугандар, бир аймак, бир мөмө дегенге өтүшүңүздөр керек. Сиздердин акцент азыр кара өрүк болуп атса, ошол тармакта сиздер күчөтүшүңүздөр керек. Ошол тармак сиздерде өнүгүшү керек. Менин телефонум кыска эле сүйлөйүн, себеби бул кишилерден сөздү алып алып көп убакыт алганым туура эмес. Анан немеден кийин бактардын сүрөттөрүнү туура эмес бутоо неме боюнча боло турган болсо, менин телефонума жөнөтүп коюңуздар, мен колумдан келишинче жооп берүүгө аракет кылам. 79 менен жазып алыңыздар. 79 менен Билайн менен 001283. Туугандар, сиздерде өтө көп ката бар экенин билемин. Бул бутоо боюнча сиздерде Аты жөнүңүздү айтыңыз. Бекболот Гуламов. 001283. 001283. Бизде алманы алып келип тигип койсок болду экен да, көп жердечи. Араңыздарда күчтүү бутагандар да отурат, бирок көпчүлүгүбүздө ушундай классикалык бактарда дагы өтө каталар көп болуп атат. Ошол каталарды мүмкүн болушунча кайталабаганга аракет жасашыбыз керек. Кече Новкенде ушундай семинар болду. 2 гектар жери бар экен, гиласы бар экен, 5 жылдык болуп калды. Гиласы. Анан Ташиевичтен суранып, багыны көрсөтүп келем деп, багын алып бар десеңиздер, ошол бактын жарымын бутап коюптур уже. Бир адам салыптыр. Ошол адам бутап атат. Ошол адам баягы гиласты бутаганын көрүп туруп ушунчалык ыйлагым келди.
Илағын келет баягынчы. 5 жыл өстүрүп турдам, кайра сота кылып туруп мындай кылып чашка форманы берип, бутап салып тур. Туугандар, бир дарак өстүбү, өскөн даракты 3-4 жыл, 5 жылдык дарак мөмөгө кирген даракты 20%дан ашык бутабаш керек. Үстү менен астыдагы балансы бирдей болот. Тамыр системасы менен үстүдөгү бутак системасы бирдей болот. Бир аз эле ошонун балансын бузуп койсоңуздар, анын мөмө берүүдөн кечигет. Ал ооруйт. Ошон үчүн туугандар, балансты эч качан бузбаңыздар. Дарактын өзүнчө бутоонун чоң илими бар. Ошону үйрөнүңүздөр, билим алыңыздар, издениңиздер. Азыр интернет оңой болуп калды. Издеп отурбайсыздар, бул жерге келип отурбайсыздар, онлайн деле алып койсоңуздар болот. Алманы азыр мына немеде жерге талдагы өстүрүлүп аткан сиздердин кара өрүктөрдү көрдүк. Формасы жок да, кандай өскөн болсо ошондой. Анан көпчүлүгү акталган эмес. Арасынан анаки шамал өтпөй турган болуп, бүт баягы дичкалар чыгып кеткен. Ошону порядкалап, күн тие турган кылып, мөмө бере турган бутактарыны коюп, эркектерин алып, жакшылап, жакшы бутоо форма берсеңиздер, ал жакшы болот эле. Анан кийин баягы айландырып, коргон кылып тосуп атасыздар. Баягы өскөндөн кийин ал жерге шамал кирбейт экен. Эрте жаздагы июнга чейин жамгырда ал жерде шамал айланбаган үчүн ал жердин ичинде баягы паң жыттанат. Гриппке оорулар көбөйөт. Ошонун себебинен сиздердин немеңиздер баягы ак болуп, абам айтып кетти, чирип атпайбы? Чирик оорусу ошондон пайда болуп атат. Ошол жерде, ошол дарыланбаганын себебинен ал жерде бүт көпөлөктөрдүн бардык куртту ушунун ичине коюп атат. Агротехникасын туура жүргүзө турган болсоңуздар, сиздер жакшы түшүм ала аласыздар. Анан бир эле химия эмес, химиядан отказ калтырган убакыт келди. Сиздер да азыр жакшы химияны жакшы билбейт экенсиздер. Билип алганыңыздарда тартыш өтө кыйын болуп калат. Сен оңой да алып келдиң, дарын чачып койдуң, болдуң, кутулдуң. Андан көрө азыр биоорганикалык дарыларга өтүшүбүз керек. Энтомофаг деген нерсе бар. Азыр Абдулла Ташич ошол боюнча дагы айтып кетсе керек. Ошону колдонуңуздар. Баягы зыянкечти жей турган өзүнүн карышкырлары бар. Ошону багыңыздар. Сиздерге химиянын кереги жок да. Ошол карышкырды багып кое турган болсоңуздар, ал жердеги зыянкечти түп тамыры менен жогото берет. Абдулла Ташич жакшы бир сөздү айтат. Силер дейт бир таранчыны дейт бир пушка менен келип туруп аткандай кылып дарылайсыңар дейт, химия менен. Туура айтат ушул киши. Бизде кичинекей бир курт үчүн целый бир бетсиноз деп коет. Бир жашоо тиричиликтин баягы себин бузуп салып атабыз да. Баягы көчкөчтөр өлүп калып атат, габрабракондор өлүп калып атат, триходерма деген энтомофаг бар, ошолор өлүп калып атат. Мындайча айтканда баягы тепкич болуп түзүлгөн пирамида бузулуп калып атат. Натыйжада эң астындагы баягы зыянкечтер күчтүү болуп, ошонун урук тукуму өсүп келатат. Ошон үчүн туугандар, сиздерде азыр химияга жакшы көнө элексиздер, көнгөндөр дагы бар. Мүмкүн болушунча биоорганика акырындап өтүп келишибиз керек. Биоорганика өндүрүлгөн нерсе акырындап өзүнүн жолун табат. Кече көрдүңүздөр ооруда кандай болдук, кандай иммунитетибиз түшүп кетиптир. Башкаларга караганда биз дагы жакшыраак экенбиз Европага караганда. Иммунитетибиз кичине болсо дагы тазараак экен, биз күчтүүрөөк экен. Биз эми келечекте кайсы жолго барабыз деп айтканда 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин биз өндүргөн продукция, биздин айыл чарба бул органика болуш керек. Ошондо биз башка мамлекеттерден сапат менен гана айырмаланып алдыга чыга алабыз. Биз алар менен көлөм менен күрөшө албайбыз. Алар менен биз башка нерсеси менен жарыша албайбыз. Кыргыз деген сапат, кыргыз деген бренд бул органика болуш керек. Мен сөзүмдү кыскартайын, сүйлөй берем, абаларга сөздү берейин, көбүрөөк ушул кишилерди угайлы. Айта турган болсо, бу жерде эски реликтовый өзүбүздүн жаңгактар бар да. Өзүбүздүн реликтовый эски жаңгактар бар. Мына жаңы баягы немелерден, түрктөрдөн же француздардын же американецтердин карлик, полукарлик жаңгактарын ошолорго 10 километр алыс отургузуш керек экен. Эгерде чаңдашып кете турган болсо, биздин реликтовый бактарыбыз курап калуу коркунучу бар экен.
ошону эсиңерден чыгарып алгыла. Мына сиз да жазып коюңуз. Бул жака ошондой көчөт алып киртирбегиле. Анан жаңгак боюнча Жалал Абадта институт археоводства бар экен билет. Ошол жерде 5 жылда түшүмгө кире турган скороспелка көчөттөрү бар. 80 сом, чоңдору 150 сом. Ошодон алып келип отургузгула. Анан баягы жаңгак контрабанда эмеспи деп атасызбы? Булар сертификат менен кирет. Көчөттөр. Бирок болгону ошол биздин эмелерге коркунуч жаратып коет. Ошол эле причинасы бар. Бул контрабанда эмес, жөн эле экспорт кыла беребиз, кете берет. Түркиядан келген, Сербиядан келген жаңалықтар. Контрабанда эмес, себеби ол растамошка кылып кирет да. Чандлер, Фруннеттер, Фрункеттер, Родо бардыгы бул растамошка менен кирет. Адам кызат болгонсуз, просто биздин мына реликтивий бактарга жолокпош керек да. Мына Асланбапка, Өзгөнгө, мына Аксыга, силерде өзүңөрдүн жаңгактарыңар бар да, мына Кичи Акчолдо бар жаңгак токойлор бар, ошо токойлордон 10 километр наракка отургуз керек. Бұл пол кәрлік дейді. Ойлап көргіле, ал пол кәрлік подвой болуш керекті. А подвойы чоң алма, ордозына дейді, кәрлік тұлап қоғам, үстіне бұны ұлағам, анан кейін болды дейді да. Айнан. Ойлап көргіле, қанша сом дейм, 100 сом дейді. Пол кәрлік өзі 200 сом болу атса, 1 жылды ұлағаны. Ал 3 жылдан кейінки көчөтü 100 сом болу атса. Қаяқта бол кәрлігі. Алдан бағыла базардан ей. Сұрағыла да отасы, подвой еміне 106, еміне Айыл жерде 70% тұрау тұрышқанда. Ұзыл жерлерде жайт кәптелерде бар. Бір жерді көріктерінде алайындызың, жайт кәптелерде мал өткізгенде. Адамдың жашуы менен, малдың жашуы бал биікте тұрып қалады. Анан кейін мен 20 сотық жер алыш үшін башыма өтті да. Сотқа öğrendim dedi. Cenab-ı Cahit Komitesi. Mine getirdim, sen koruladın. Geledi, bana koruladın dedim, bana verdi. Anangil, ben yani şakmatta elektrikle kovuttum da. MTS, Deskoz, ekologiya, anamda kayıtlar ve departmanı masada koydum. Buğa geldim. Eğer sot koyulgan olsa, size beni destekleriniz geldi. Anam kuzaylarga, anam miyizdi, jet tokşuk. Anam ben sot koyup bergen yok, ben sot koyup aldım da. Eğer ucunday, bu tosunlar көп болатын болса, қақпан алыпсыз. Азырғы жақсы огородқа тегеміз, аны люліске тегеміз. Аяқты алар тол бөлгенде башқа көтішіміз керек та. Депутаты Жогорку Кеңеша 12 ноября приняли в третьих чтениях законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Киргизской Республики по вопросам поддержки инвестиций. Инициаторы, депутаты Нурбаев, Акаев, Джембеков, Зулпукаров, Керезбеков, Сулайманов, Өмірқулов. Комитет по экономической и фискальной политике. Законопроект направлен на развитие регионов, создание рабочих мест для граждан Киргизской Республики. Косвенно нацелен на возврат трудовых мигрантов обратно в страну, а также их последующее трудоустройство. Полномочия местных государственных административных мерий городов республиканского и областного значения дополняются новыми полномочиями в части перевода малопродуктивных земель, земельных угодий сельскохозяйственного назначения в другие виды угодий или другие категории земель, за исключением перевода земель под индивидуальное жилищное строительство. Силер, ошол малопродуктивный жерди барасыңар, мынаны мага бересиң дейсиң, мына участокты. Барып анализин чыгарасыңар. Биониты 40-тан төмөнбү, силерге булар автоматически баягы жерди трансформация кылып, 100 гектарбы, 300 гектарбы, 1000 гектарбы силердин жамаатыңарга бөлүп берет. Жамаатташ кылат. Жамаатташып, коллективный кат жазып, мына мисал үчүн жолдун боюнда канча жер турат, чөп жок. Чөптү карасаң, 10 чөп болсо, ошонун 2 жегени жарактуу малга, калганы жапайы. Мал жей албайт. Ондой жерде мал кандай оттойт? Onu yüksöyle ösüp turup orsun çaçında yol. Onu cevese ne kılasın? Cevet onu, cevet. Mal cevet, açı ol. Malga aşkazan onu perivarit et albayt. Oşolda jerde, oşol yüksöygen bayağı бүргөн шыпыргыны карабанан кийин şu бербей отуруп эмес да. Булар деген наоборот аркасынан чуркап баягы ошол
жайыт комитети эмнеге убал болуп атат, эртеге биз буга жооп беребиз, кел мына элге берели, ушул жерге суу чыгарып берели, ушул жерге бак кылып алсын, анан жер жатат, бизге эмне ол жерлерди бизге бербей Кытайга берели, биздин мамлекет онда Кытайга берип салсын, онда бизди онда кул кылып ошолорго, бизди жерге бербей, биз ошол жерлерди алып байышыбыз керекпи же ошол жерлер жата бериш керекпи? 30 жыл жатты, дагы канча жатыш керек? Тура? Ушуну бир көтөрүп чыга турган бир мындай бир уюм болушубуз керек болуп атат да, багбандар биримдиги деген чоң бир жок эле дегенде 500 000 адам ушуну чечишибиз керек. А бизде 1 миллион 300 000 гектар жер деградация болуп баратат. Чөп жок, барсаң мал оттай албайт, жөн эле жатат чаң басып. Мына ошол жерлерге мен суралып атам мамлекеттен, мамлекет $200 миллион ажырат мына багбандарга деп атам. $35 миллион жети заманбап питомник коелу. Багбандын башы оорубасын, көчөттү каерден алам, Турция, Мурса, эң арзан кылып көчөт кылып берели. Багбан 100 сомдон ашпасын, ошолда Өзбекстандын көчөтүндөй кылып арзан кылып берели. Бизге ажыратып бер деп атам $30 миллион. Биз ар бир районго вертикалына 5000 метр казала турган скважина чыгарып бере турган буровой установка алып берели деп атам ар бир районго. Мисалы үчүн бир аптада бир жерди каза турган болсо, эки жерди казат, бир айда 800 гектар жер сугат болот экен. Бир айда. Бир жылда 800 канча болуп кетет? Общий республиканыкын эсептесең канча болуп кетет? Бул одон сырткары анан кийин 12 канал бар экен, Союз мезгилинде заложенный. Ошонун 10-у түштүктө болсо, 2-си түндүк жакта экен. Ошолорго акча бер деп атам, $65 миллион, $70 миллион кетет экен. Ошону каздырып берели элге деп атам. Ошондо баягы биздин 600 000 багара жерибиздин 500 000 сугат болот экен туугандар. Ана 500 000 жер бак болот ошондо. Сугат, шарттуу сугарып туруп кылабыз. Одон сырткары дагы 100 000 агроном окутуп бер деп атам мен. 70 миллион акча кетет экен. Ошондо Турция, ошондо Сербия, ошондо Польша, Германия, Италия, Канададан мугалим алып келип туруп, ошону мына жерде азыр шопурчулукка бардыгыбыз шопур болуп окуганбыз училищеде. Ошол училищелерибиз бош жатпайбы? Ошол жерге кайрадан анан кийин 2 айлык курс, 3 айлык курс, 1 жылдык курстарды ачып туруп, багбанчылыкты ошол жерде үйрөтөлү, мал чарбаны үйрөтөлү. Бирөө помидор тиккенди үйрөнсүн, бирөөсү болсо капустаны үйрөнсүн, бирөөсү болсо гилести үйрөнсүн, бирөөсү болсо сливаны. Ошондой окуу, целый мамлекетти бир сыйра окутушубуз керек болду. Бизге 100 000 агроном деген бул деген өтө чоң күч болуп калат да. Одон сырткары ошол эле акчага эмне Измирге, Эге университетине жөнөтүп туруп, ар бир райондон акчасын төлөп туруп, ар бир райондон жок эле дегенде 100дон бала окутуп берели деп атабыз да. 100дон бала келсе, ар бир районго 100, мына ушу кишилер отурабыз, бизден 2 эсе көп киши не болот? Адис болот булар. Булар биоинженер болот. Булар деген кайнолунун мындай карап туруп эле билет, эмнеси менен ооруп атат, кандай решениясын. Мына ушундай кадры решает все дейт. Бизде кадр жок. Эң жаш агроном 50-ге чыкты. Одон кийинкилер окубай койду. Скрябинаны окуйт экен, бүтүп эле дипломду алып таможняга кирип кетти. Бүтүп эле СМБга кирип кетти. Бүтүп эле дагы бир жака кирип кетти. Налоговый. Эме жок. Чистый агроном чыкпайт ошол жерде. Бизде болсо 60 жогорку окуу жайы бар экен, ошол экөө эле эмеге окутат экен. Бирөөсү ошо Скрябина, бирөөсү Ошто бар. Сельхоз техникум болду. Наоборот, бизде мисалы үчүн ошонун 50-сү сельхоз болуш керек. Биз 70% киши айылда жашап атпайбы? Бизге деген эми бир айылга бир 2 нотариус жетет да, туура бир районго. Бир районго бир 2 компьютерди билген кыйын болсо болду. Дагы калгандар бар, мал чарба, мал ооруп атат. Малдардын оорусу менен күрөшө албайт атабыз. Тоок ооруп атат. Тоок кыла албай калдык. Тоок кылсаң деп кетет, дагы бир нерсе болот. Карасаң шалпый өлүп калат. Акча салгың келбейт. Ошону мисалы үчүн башка мамлекеттерде решениясы бар онун. Оорутпайт, карайт, деме алат. Ушулардын баарын адистер чечип атат. Ону дегенде эмне, алардын президенти чечип аткан жок. Алардын премьер-министри чечип аткан жок. Кадрлар чечип атат ушуну. Ошол кадрларды окутуш үчүн бизде деген кичине программа керек да. Ушул программаны иштеп чыгып, мына
Kırgızstanda 28.000 чиновник var ekan. 28.000 чиновник. Mına 30 yıldan beri bir kadam aldığa Kırgızstan'ı sürüp turdu. Jalan arkaga getirip turdu. Oşolarga keçe pandemiyada gelgen 300 milyondun başta 200 milyonu oşolarga aylığa ketip kaldı oşol akça. Bu ne degeni bu? Olar bir iş kılbasa, bir jardam bermese, bir 28.000 чиновниктин ne gerek var? Mına oşol Japonya bizden kançası çok, olardın чиновниктер biz 12.000 чиновник var ekan. Ha bize 28.000 чиновниктер ne karma oturabız? Bir jılış bolsa, bir mantip jürögünden çıkarıp elim dep bir hareket kılbagan bir şonda чиновниктерди biz nege bagıp oturabız? Bir bağıt bere turgan bir mınday kıyın adamlar çıkpaytat bizdeçi. Bir ile adam çıka turgan bolganda mına misal kıyın bir adam çıkkanda bizde sürüp mintip aldığa sürüp ketet. La bulardın süylөгөнү жалаң эле саясат, шайлодан башыбыз чыкпай калды. Sayasat, uşak, ontuk ettir, mıntık ettir, jep kettir, içip kettir. Günden günge ne olup atar? Mına, akırın Kırgızdın jeri 1 metre, 2 metre, 3 metre, 4 metre mıntık kıssı bile gelek çatta. Bu nedikten? Bizden memleketті düşüntüp suyebizmi? Jeribizdi alıp atat, suubuzdu burup alıp atat, kölübüzdü talaşıp atat, bar joktu kılıp atat. Bular bizge basımdуулук kılıp atat. Bular sezip atat, что biz slabıyız. Biz Kırgızga bari de atat. Tınar görsetip koydu go. Akçаны berip turup, жерди берип, анан кайра өзү өтөлбөй. Жылдырып коюп. Мына сатира каяктан чыгып атат. Мына ошолор туура сатира берип атат да. Ошо туугандарым мына ушул жерде кимибиз болсок дагы аракет кылышыбыз керек. Анан дагы мына жеген ичкенди тазалайлы туугандар. Караңыздар, жөндөн эле семирип кетип атабыз да күндө-күнгөчү. Семиздик деген бул оору. Биз эмнеден семирип атабыз? Биз деген көп жегенден семирбей атабыз. Биз ГМО жегенден семирип атабыз да. Мына Россиядан, Украинадан, Казакстандан, башка мамлекеттерден келип аткан тамакташтардын бардыгы бизге зыян. Экономический зыян, ден соолугубузга зыян. Ал жерде пальманын майынан жазалат туугандар, ошолордун бардыгы. Пальманын майы эрүү температурасы 40 градус. Биздики 36,6. Биз onu эритпей эле, ол ар жерибизге туруп калат дагы, ошентип оруп атабыз. Печеньясы пальмадан, конфети пальмадан, булардын баягы келип аткан ошактан келип аткан майлар. Россияда ончо семичке жок. Украинада да ончо семичке жок. Бизде бар жок Средний Азияны, ошол Афганистан, Ирандан бери май менен камсыз кыла турган семе. Ол глицин деген вещество бул. Бул нефттен алынат. Ошону ичип атабыз биз. Неге биз семичке айдабайбыз өзүбүз? Эмне ушунча жерибиз турса биз дыйканчылык кылбайбыз. Дайыма ошол мамлекетке эле карап отурабыз. Биз өзүбүз дагы аракет кылышыбыз керек. Мына бул жердеги ошол аким азыр. Аким, мына силерден мен ошол Аксыр районунун акими болгонунда мен не кылат элем? Эң биринчи мен айыл чарба министрине барып туруп сунуш берет элем. Мынанча жерим бош турат, мындай кылайлы. Кел мага ошол адрестериңен бер. Мынанча жерге питом мен элиме жакшы кайнолуу чыгарып берейин. Миллиондоп, 10 миллиондоп кайнолуу көчөт чыгарып берейин деп ошого далалат кылат элем. Бюджетимдин акчасын ошого салат элем. Мына 2 жылдан кийин көчөттү таркатат элем. Мына айыл өкмөткө мынанча бер, мына айыл өкмөткө мынанча бер, бардыгын эктетип, бул адистерди коюп туруп, ошону дарылатып, Жаншекеме астына машина кылып берип, Жаншеке кайнолууну орта көрбө чурка деп, ошого акча берет элем мен. Bir 4-5 жылдын ичинде 10 гектардан бизе 75 миллион көчөт чыгат. 1 гектарга 150 миң көчөт батат. 10 гектарга 1,5 миллион. Мына шулардын бардыгын эгип туруп, бул жерде жөн эле кайнолуу эле кылып таштайт элем. Не керек бар? Алма салма мындай кайнолуу өсүп атабы, кайнолууну кылып туруп эле, анан кийин мындай багара, түз жерлерди сүйлөшүп туруп анан чөп алып келет элем. Амарант, сорго, суданка, люпин, рыжик, топинамбу, румикс деген чөптөр бар. Украинадан ошонун уругун алып келип туруп, малды бияка баккыла туугандар. Бияка тийбегиле, бияк бак болот, бияк мал болот. Деп туруп эки жакка бөлүп туруп, малга ыңгайлуу жерлерди малга коюп туруп, мындай бөлүп туруп, ушундай кылып туруп көп иштерди решет этип койсун. Анан гидротаранды алып келет элем. Гидрогозиндикин алып келип гидротаран. Силерде шар суу аккан жерлер толтура, 100 метр көтөрүп берет. Ошодон туруп БСР кылып туруп, ояка уклон кылып туруп, толтура жерди бакылып салат элем. Аким ушундай иштеш керек да.
Анан келип эле баягы президент келсе эле ондап чыгып эле жинди болуп эле анан кийин ол кеткенден кийин өчүп калды. Ол болбойт. Ондой акимди кууш керек, ондой акимдичи. Жоготуш керек, алмаштырыш керек. Ондой иштебейби? Бардык Кыргызстандагы акимдерди жок кылыш керек. İştemeyiz bunlar. Hiç nerse kılmayız. Evet tuğandarım. Ha, tuğandarım. Evet düşünüyorum. Siz hem administrasiyanın kişisisiz. Bizden sözleri sizge çakmayın. Bırak hem açık hakikatlıkta aytıp koyuş gerek de. İşteyiz biz ce. Jönele uşundağılı biri-birimizde aldap. Bunlar biri-birimizde sılap jüreveriz. Onda kılsak bolboy kılap. İşteşimiz gerek biz. Tuğandarım. Bir de sınav var da. Öyle. Abdullah Taşkent. Men sizde Kırgızстан patriot jigiti қатары билем да. Мына багбанчылык боюнча абдан büyük бышып бардык жерде маселе коюп, ушу Кыргызстан боюнча өнүшсүн деп чуркап жүрөсүз да. Мына бүгүн келип өзүңүздүн сунушуңузду айтканыңыз мага жагып атат да. Сортторду айтып атасыз, кантип егиш керек деп айтып атасыз. Дагы сиздин бир чоң иш жасап атасыз, муну сөөлжан өстүрүп атасыз да. Эми бакты эккен менен бакты багыш керек. Эми сиз ошону айтып атасыз. Эми биз мен эми Кербей шаарында жашайм. Кызматым мамлекеттик кызмат, баягы өсүмдүктөрдү экспертиза жасоо борборунун адисимин. Шаардык кеңештин депутатымын. Бирок биз бир нерсени элге жеткизе албай атабыз да. Жаныш ака менен тиги УАРдын жетекчиси менен жерлерге барып биз айтабыз, бирок практикалык нерсени көрсөткөн башка нерсе экен да. Ошого маселе койдук шаардын мэрине. Бир ушу багбандар ассоциациясы бар астыда дагы. Ушулардын башын бириктирели. Баягы миң уккандан бир көргөн. Азыр сиз айтып атасыз, эми кулагыбызга кирди панча процент. Үйгө барганда унутулат. Ушу нерсени колубуз менен жасап, ошол немени багыш керек болуп атат да көчөттү. Ушундай маселени УАР колдоп атат, аким колдоп атат. Siz dagı bir учебный ушундай мемел атабыз да, дыйкандардын талап мектебин уюштурсакпы деп. Мүмкүнчүлүгүңүз болсо, эми сиз сөөлжан өстүрүп атасыз, бир 2 коробканы берсеңиз, биз ушуну көбөйтүп, дальше окутуп, анан жерлерде ушу маселени колго алсак, бул дагы азык да. Бардык нерсени удобрение сатып алыш дагы бул акча. А бул эми арзан продукция болот. Доступный болот. Экологический продукция болот. Ушул маселени бир карап көрсөңүз жакшы болот эле. Мен саясат сүйлөгөн жокмун. Мен аким кандай иштеш керек деген теманы айттым да. Саясат эмес. Ушундай иштеш керек. Анан мына УАРдын жетекчиси жакшы иштеп атат экен. Жаныш ака жакшы иштеп атат экен. Аким жакшы иштеп атат экен. Буларга ыраазычылык билдиремин. Ушундай болуш керек. Башка жерлерде жок, сразу айтайын. Силерде иштеген жок пока. Силер азаматтысыңар. Мен силерди мактайм. Азамат ушундай кармаңыздар. Анан туугандар, мына WhatsApp деген бар. Азыр информация таратыш өтө жеңил да. Анан WhatsAppка кирип, өзүңөрдүн бак боюнча кандай проблемаңар бар, кеңири айтып, жайылтып сүрөттөр менен жөнөткүлө, биз мүмкүн болушунча ошолорго жооп берген аракет кылабыз. Анан Telegramга киргиле. Telegramда мына ал жерде мисалы үчүн WhatsAppта бирдемелерди киргизип берсе, сен удалять эте албайсың да. Бирөө бир нерсе киргизип берсе. А берки эмеде Telegramда бирдеме киргизип берсе, удалять этип коесуң, аны башка кишилер көрбөй калат. WhatsAppта андай эмес экен. Киргизип коет экен, анан кийин мунаны карабайсың, мына деп ошол жерде кызырданбаңыздар. Себеби дегенде аны киргизип койду, биз аны удалить этип таштадык ол кишини, бирок ошол сообщениясы кала берет экен да. Аны менен кошо кетпейт экен. А Telegramда сообщениясы менен жок кыласың. Сразу жок болот ол баягы бирдемени таштаган эме жок болот. Ал жер тазараак да, багбанчылыкка көбүрөөк эмеси бар да. Анан кийин туугандар эме акем айтып калды, ошо биогумус жөнүндө да кичине сөз кылып кетели. Биогумус деген бул Сөлжандын немеси, кыгы. Сөлжан жегенден жейт дагы өзүнөн чыгарган эмени калдык кыгы ошол биогумус деп аталат. 1 килограмм сөлжан bir günde 1 kilogram kıktı cep bizge 600 gram biyogumus çıkarıp verir. 600 gram biyogumus menen biz ne 6 emeni pomidor bakalabız da.
6 помидор багалабыз. 6 түп. 6 түп помидорго жетет да. Bir күндүк Сөлжандын кылган иши. Анан Сөлжан өтө бат көбөйө турган жаныбар экен. Экөөнү отдельно бир жашыкка салып бага турган болсоң, 1 жылдын ичинде 1,5 миңге чейин көбөйөт экен да. Бул туй берет экен. Эркеги дагы, ургачысы дагы туй берет экен. Гемофродит деген. Анан бир эле яшикке бага турган болсоңуз, азыгын жакшы салып, температурасын выдерживать этип, жакшы карап берсеңиз, 1,5 миң штука чейин көбөйөт экен. Анан бул Сөлжандын азыгы бул мына бизден калган био отходтордун бардыгы, малдан калган шакал, өзүнүн кыгы, малдын кыгы, анан кийин бизден баягындай жашоо эмебизден чыккан эмелер, только май бербейсиңер, анан кийин баягы өзүңөрдөн аш калган девзирек үрүстүн ашын бербейсиңер. Он жеелбейт, май жеелбейт. Сөөк бербейсиңер. Анан калган бар, даже малдын терисин да жеп коет экен. Тери бар го, ошону да жаап койсоң, ошону да жеп иштейт экен. Тоого дедим мен да. Анан Сөлжан ушунчалык багандай жаныбар экен, биз ону акырын кыймылдайбы десек, ол бир күндө 10 метр жылат экен. 10 метр жөнмөлөйт экен. Ушундай, уже доказанный эмеле фактор да булар. Анан бул денеси менен дем алгандык үчүн муну дайыма нымдуулукта кармаш керек экен. Нымды жакшы көрөт экен. 80-90% жашаган жери ным болуп туруш керек экен. Анан жазда буну баягы үйүлгөн эмесин орусча бурт деп коет. Жазгы бурту. Мисалы үчүн 70 сантиметр болсо, летний бурту болсо 40 сантиметр болот экен. А зимний бурту болсо 2 метр болот экен. Ширинасы 5 метр, зимнийдики высотасы 2 метр, узунасы кете берет, вот 50 метрге чейин. А неменики болсо, жайдыкы болсо 40 сантиметр, ени 1,5 метр и узунасы кете берет. Хоть 5 метр, хоть 15 метр кыла бересиздер. Анан Сөлжанды салганда туугандар, эгерде мына буртуңар мо болсо, бул жагынан салыңыздар, же бул жагынан. Муакка жеп чыгып кете берет да. Бул жагы даяр болот, 3 айдан кийин муну алып иштете бересиздер да. Даяр продукция. Алып иштетип, же сатып. 1 килограмм биогумус 25 сомдон сатып атабыз. 1 килограмм биогумусун, жер семитки үчүн. А уруктук Сөлжан 500 сомдон. Биздин уругубуз Калифорниядан келгенине 6 эле жыл болду. Өтө свежий, жаңы урук. Ошон үчүн выработкасы өзүнүн нормасында. Күнүнө 1 килограмм кыкты жеп 600 грамм биогумус бөлүп берип турат. Анан буну деген бир 5000 сомго же 10 000 сомго алып койсоңуздар, бул өмүр бою силер менен жашай берет. Балдарыңызга дагы, неберелериңизге дагы калып кете берет. Анан бул деген 4 айгадан өткөн кык бериш керек болгон. 4 айдан өтүш керек да. Эмеси. Жатканы. Эшикте жатыш керек, кык баягында дымдалган кык болбош керек. Жөн эшикте жаткан кык болуш керек. Буда аммиак бар. Ошол баягында жамгыр жайт, кар жайт, же болсо үстүнө суу сепсең түшүп кетет ылдыйга. Анан кийин буда метан, бутан деген газдар бар. Алар да чыгып кетет. Кичине одарып, мындай кылып койсоңуздар, ал чыгып кетет. Анан ошону эле узун кылып үйүп туруп, 50 сантиметр, 40 сантиметр кылып туруп, азыр 70 кылды. Себеби дегенде азыр жаз. Бираз жылуулукту талап кылат. Анан уже жеп баштайт биягына. Жеп баштагандан кийин өзү эле уже эмен түшүрүп таштайт. Кыктын калыңдыгын өзү түшүрүп, анан кийин бул жеп өтүп кеткенден кийин баягында кап-кара болуп өзү баягыны кармап жыттасаңар бир көңдүн бир жыты да жок да. Жөн эле жер эле жыттанып калат да. Анан ошондо даяр болгон болот. Анан буда эмне составында азот, фосфор, калий, магний, марганец, дагы темир, жез бар жагы бар. И анан кийин гуминовый кислота бар. Эң важный гумин деген. Бул деген ошо гумин болбосо биздин жерибиз иштебейт. Анан Сөлжан деген өтө жоош жаныбар болот. Бул салып койсоңуздар жата берет, сиз тойдо жүрө бересиз, же бир жакта жүрө бересиз, бул жашай берет. Бул жеңемдер кыла турган иш. Жеңемдерге алып барып, көңдү үйүп бардыгына сул-сул эле карап койсо болду жеңем. Анан кийин багы сатышты жеңем өзү эптештирип кетет го дальше. Сатыш жагы. Биз Падышатадан келдик. Жолдошумуз сизге биринчи Алла ыраазы болсун, сизден жана сиздин командаңыздан. Биз былтыр май айынан баштап өзүңүзгө жеке байланышып, ушул Сөлжан багып баштаганбыз да. Телеграмда группада катталуучубуз азыр ошол бир толук агроэкосистемадагы тамактанууну жакшыртуу долбоорунан 13 килограмм Сөлжан утуп алганбыз Калифорния. Быйылкы жылы азыркы аябай сонун болуп даяр болду. Анан былтыр эле бир аз ушул жашыл бакчабызга колдонуу менен жакшы жыйынтык көрдүк да. Жакшы түшүм алдык аябай.
ошол базардагы бадыраңдар 20 сом 15 сом болуп кеткен учурда дагы кербенден баягы органикалык азык деп 40 сомдон сатып аттык, кербендиктер алып атты. Бул живой пример да. Анан менде бир суроо бар эле. Бизде азыр жаштар борбору бар, жаштар демилгелүү тобу бар өзүбүздөн. Былтыркы жылда демилге көтөрүп чыгып, биздин ошо бош жаткан төштөрүбүздө неме жаңак плантациясын уюштуруу боюнча. Былтыр пандемия болуп кетип эч жака байланыша албай калдык. Быйылкы жыл ошол демилгени дагы кармап көтөрүп турабыз, буйруса. Эми суроо ошол баягы көчөттөрдү алып тиккенден көрө карагандын ичине уругу боюнча эле жаңактын уругун тиккенибиз ыңгайлуу болобу, туура болобу, тез четилип, баягы көчөтүн эккенден кийин аны уход кылыш керекпи, же көчөтүн эккен туура болобу? Ошол боюнча жооп берип койсоңуз. Ошол жаңактын 100 алып келип тиксеңер, 100 түрдүү болот. Эч качан бирдей болбойт. Эми жакшы жаңактын уругун алып келип теккенден ал жаман жаңак болбойт. Ачыгын айтайын, өтө жаман болбойт да. Ошон үчүн мен силерге айтам, бир жакшы жаңакты терип, бышырып, жакшы бышырып туруп, жакшы бышырып, ошонун уругунан сепкениңер жакшы. Анткени лескостон ала турган болсоңор, лескостон аласыңар, башкадан аласыңарбы? Азыркы мезгилде лескостор, уруктук деген атайын лескосто маточный жаңактар бар. Ага белги коюп койгон, маточник деп жазып койгон. Аны теришет да базарга сатышат. Ал эми чукума, карабочок жаңактарды себишет. Эч качан эч качан жакшы жаңакты лескос сеппейт. Мен анткени лескосто 7 жыл иштедим. 2 жыл начальник управления, 3 жыл зам управления, анан Токай чарбада 7 жыл иштедим. Эч качан жакшы жаңакты сеппейт лескос. Ошон үчүн силер жакшы өскөн жаңактын уругун тапкыла да ошону сепкиле. Сепкенде аралыгын ойлогула. Аралыгы 15-тен кем болбосун. 15 метрден кем болбосун. Өзү стандарт 18 метр. 18 метр. 15 метрден кем болбосун. Площадка кыласыңарбы? Площадка кыласыңарбы? Ямочный кыласыңарбы? Ямочный площадка деп коет. Ошондой кылып туруп ошо сепкениңер оң. Мен кеңешим да силерге. Ошол жаңакты жакшы жаңактын өзүн тигип коюп, эми мындай да, сиз аны тиктиңиз, жанагы өзөк тамырын кырктыңыз, аны апарып кайра көтөрдүңүз, ал ооруду да. Андан көрө сразу мен ошо тиктим. Азыр мөмө берет. Мөмө берет. Эми адан сиз тиктиңиз, ошол жара сразу ордуна тиккен андан да жакшы. Анткени ал сиз тиктиңиз, бул суу кара турган жерге тиктиңиз. Булар адырга тигип атат. Мен силердин ордуңарда болгонумда жөн эле институтка барып ареховодство, ошол жерден 80 сомдон көчөт алып келип эле тигип көрдүм. 5 жыл, 6 жыл утат элеңер. Азыр ол урукту таштады, onu karga çok alып кетип калышы мүмкүн. Дагы нерсе толтура да. Айчарба местерине жанында тузор трактор сууду 3 тонна сууду тартып бара турган жерге чейинки жерлерде ичеден деген адамдар автоматически түрдө айнап көтөрүп берсе, ошондо жакшы болмак. Мындай да туугандар. Эгер кайракта эге турган болсоңор, мен укканым бар, бул практически былтырдан баштап не кылдым. Кайракта деге турган болсо, ничке тамыр бар да көчүргөндөрчү. Ничке тамырын 3 литрлик бакалашканы аласыңар. İçine sudu толтурасыңар. Толтуруп туруп, жерди казып туруп, баягы тигип аткан жерде. Казып туруп жаткызсаңар, кичине ачык жер калат, суу. Суу жок жер калат да бакалашкада. Ошол жерде пычак күчү менен тешип ничке тамырын бирөөнү салып коесуңар. Тамырда бирөөнү. Болду анан кийин кадимки эле көмүп коесуңар. 5-6 жылга жетет жанагы суу. Бир түп жаңакта кайракта. 3 литрлик, 5 литрлик içine bakalaşlara su boşaltır. Anda oşo daraka düşken kanat tamırdan tamır bulanat. Oşo bir tamırdan bir tamırdan oşo tamır alıp durat bardı. Az kala bir tamırdan su çekip durat. Az bu жақсы нелерді көрдік башка. Мемлекетimiz kalça ama bizge daha
Керектүү нерсе мына курулуш иштерине керек болуп атканда керек бизде чынар керек, бага керек эмес да. Анан Павлония деп көп не берет го. Ошо Павлониянын тууралуу кичине айтып берсеңиз, эгер ошол кандай биздин Дарагын алюминиевый дерево дейт, өтө бат өсүүчү дарак болуп эсептелет экен дүйнө жүзүндө. Анан жакшы строй материал болот экен. Анан буну деген мындай эгерде мөмөлүү дарак болуп, ошол жерден мөмө алышка шарт болуп, ошондой жер болсо, анын Павлония отургузбай эле, анын ордуна мөмөлүү дарак отургузула деп айтар элем. Жетиги Павлонияны немени багы мындай бузулуп кетип, же көчкү болуп кетип, жерлер бар, ошол жерге мына акемдин ыкмасы менен 5 литрлик баклажканы көмүлтүрүп, ошол жерге жандандырып алсаңыздар, анан өсүп кете берет. Анын ок тамыры өтө ылдый түшөт, өзүнүн суусун таап кетет. Ошо экинчи жылдан кыркып койгонуңуздардан кийин уже жашап кете берет. Анан ошол жердеги опылзин, ошол немелердин баардыгын кармап калат. Анан отургузганда мына Жаныш акам билет, дики отургузбагыла. Ал деген эртеге гүлдөп туруп, баа гүлүн неме уругун шамал менен чача турган болсо, одан кутула албай отурбайбы? Проблема болуп турбайбы? Ошонусуна караңыздар. Сертифицированный таза череноктон отургузгула. А дикушкасы, мисалы үчүн гүлдөп туруп, гүл чачып бере турган болсо, бетон барбы, бетон. Кичинекей эле жылчыгына, бетондун жылчыгына кирип туруп өлүп ала турган болсо, ошол үйдү көтөрүп таштайт экен. Ушундай күчтүү экен тамыры. Ошодон нетет болот. Культурный андай чачпайбы? Ошон үчүн культурныйды бул багында скрещивание менен багында череноктон чыгарат экен да. Ошол экен. Анан чындыгын айтканда Павлония азыр бизде мына окумуштууларыбыз изучать этип атат. Али толук немеси чыга элек. Уруксат бере элек, немеси чыга элек. Ошого тигип койдойбу. Тигип койду, мен деле үйүмө экөө тигип койгом. Кереги жок Жок, эле суроо бердиңиз сиз. Анан баягы бурчактуураак түшөт. Баягы антиградный сетка алса болобу деп сурайлардан эле себебибиз. Азыр биз ошол келинчегибиз экөөбүз бир 4 содук жерде жер иштетип атабыз да, сөл жам менен биогумуз иштетип атабыз. Анан баягы опытный участокко баягы тамчылап суугаруу боюнча капельный орошение. Бирок өтө баягы результат жакшы да. Результат өтө жакшы. Себеби баягы бир күндө 1,5 миң, кеде жакшы болгондо 2 миң сомдукка чейин товар сатып аттык. Помидор, бадыраң, брокколи, бардык нерселерди эгип аттык. Бирок биздин шартта болот экен ал нерсе. Анан ошол сөл жамды азыр мен 10 метр лоток кылып казып 3 машина зил субстрат таштадым да, гөм, кардон, шөп. Ал үстү тоңуп калыптыр. Эми аны не кылыш керек? Сал үстү ачык да. Температура түшөрүн биле дегенде бул ысык тарапка өтүп кетет. Кирип алат дагы, анан азыр сиз баягы тоң кетет го. Кайра эле үстүнө чыгат. Мен да барып өзүмкүн көрдүм да. Бешлик менен сайып ударып көрсөм, ушунча корочка неме муз тоңуп калыптыр. Анан ошону алып чыгып туруп, карасам сөлжан жок. Каздым, ичине кирип алышыптыр. Булар самосохранение өтө күчтүү да. Туркиядан бир биоинженер алып келип берет элем. Ошол баягы мен айткан 10 гектар жерге 1,5 миллион көчөт кылып берет эле. Фисташканы кылат эле, алманы кылат эле, кайналыны кылат эле, бар жок кылып берет эле. Анын айлыгы $2,000. 2 жыл жүрүш керек бу жерде. Анан жатаканасы бар. Тамак ашы бар. $40,000 Азыр эми бардык эле жерде мөндүр ошо проблема болуп атат да. Анан мына базарга чыккан өрүктөрдү дагы, аналарды дагы, кайналы бар жокту гилездерди карасаң, таяк жеген эмелерди, мына шишип турат, мындай болчу. Мунун баардыгы бурчак болгон. А бурчакты ону менен сактаныш үчүн европейцтер уже 60 жылдан бери антиградный сетка чыгарып койгон. 1 квадрат метри 90 сомдон 130 сомго чейин. Bir nemeni tosуп алыш үчүн 1000 квадрат керек. Ошонун 130 миң сом менен бүтө турганда проблема болду. Столбоз бар, Болду. Столбасын баягы өзүбүздүн эле профиль бар го. Профиль менен теплицага окшотуп эле жасап таштаңыздар.
Анан эрте пышат, несі жақсы. Башкалардыкына караганда эрте пышат. Температурный режимini жақсы сактап берет да. Анан кийин кокон гилес эксеңиздер чымчыктан сактайт. Анан кийин үшүктөн сактайт. Андай болуп туруп, мынага окшоп турат да. Капталдар да тосулат да, төртүштек болуп. Анан ортосунан от жаба турган болсоңуздар, жанагыны температураны 3-4-5 градуска көтөрүп иштейт экен ошонун ичинде. Түтөп. Үшүктөн сактап калат. Анан ажок. Алмалар өтө сулуу болот дагы, сары алма. Же көк алма. Бул жагы болсо ажок уруп коет. Дейт багында бет багында баланын бетинде болуп торс болот. Ошол ажок. Ошол ажок алманын баасын 10 сом, 20 сомго чүрүп иштейт да. Муну билбейбиз. Багы неме түшүрөт? Мөндүр калтак жеген шишигине түшүрөсүң. Ажогуна түшүрөсүң. Анан үшүп кала турган болсо, гүлүң түшүп кетет. Анан түшүмдүүлүк кетет. Анан чымчык талайт баягы. Мисалы үчүн эгерде 10 тонна кокон гилес ала турган болсо, ошонун кээ-бирки жерлерде 30%-ын неме кокон гилесте чымчык жеп коет экен биз. Одан сактат 3 тонна ояктан, баадан көтөрүлөт. Бир антиградный сетка канча проблеманы чечет. Биз аны түшүнбөйбүз да, айтсаң башты кашып коебуз болду. Анан антиградный сетканы высокорослый даракка тарта албайсың. Ол 10 метр, 12 метр. А бул болсо бою 3,5 метр, 4 метр болот, буга тартсаң болот. Жөн эле баягы немеден эле жасап койгула, баягы өзүбүздүн профиль бар го. Ошо ичке профилден эле сөкчө кылып, парниктей кылып эле жасап, ошонун үстүн сетка менен тартып алып кутуласыңар. Толгон токой проблемадан кутуласыңар. Бир жыл уруп кетти, болбой калды, экинчи жыл уруп кетти, болбой калды, үчүнчү жыл. Канча жылдан бери ошо бурчактын айынан түшүм ала албай отурабыз. Туурабы? Алсак дагы сапаты жок. Ошого антиградный сетка бир жолу тартып жасап койсоңуздар, ошо менен кутуласыздар. Бутактарды кыргаздар. Ошого краскалар болобу? Буто боюнча айттыңыз, жоом бутакты өзү бутабаш керек негизичи. Ошол жоом болгонго чейин аны андайга жеткирбеш керек. Жоон жерде буталган жерден азыр ажок деген бар. Күйүк оорусу келет. Эгер ошого айла жок буталган болсо, анда ал жерде садовый бар деген бар. Атайынча мом. Ошол мом менен сүйкөп коюш керек, сөзсүз. Анан бутардан алдын ар бир дарактын кайчысы же инструментти обработка кылып туруш керек. Спирт менен, же болсо бордос суюктугу менен тазалап туруш керек. Анан сиз айткан краска менен дагы краскалаш керек. Себеби ал жерде күнгө күйөт, ал жерден суу түшөт, ичкерге кириши мүмкүн, оору кириши мүмкүн. Жоомутак се бийик болду эле тартанчы. Ооба. Ошону сага бирактан ортолотуп. Жок, аны сиз бийикке чейин эле тиктеп отурбашыңыз керек да. Жылыга буташ керек аны. Жылыга буташ керек. Жылында өзүнүн 20% алып турса, участкам бар да. Участканы ошол жерге баксам деп оюм бар. Биздин жер Кыргызстан боюнча почти эң жылуу жер болуп эсептелет. Сараттан айында минимум 35 градус, андан да жок болот. Мен ошол жерге кандай бак эксем болот? Ошол бакка пока ал жерге суу жете элек да, суу барбаган. Ошо азыр жана цистерна бар го, пластмасса, 1 тонналык. Ошо менен алып барып, ошондон түйүнө челектер суу барып турсам болот. Ал суу дагы 2 саатта эле жайында ысып калат да. Ошол суу ысыган суу зыян болбойбу? Көп талап кылат. 80 литр, 50 литр талап кылышы мүмкүн бир эле дарак. Аныңыз 10 даракка да жетпей калат. Ал жерге 1 километр болсо деле карап көрүңүз, чарчабасаңыз, 1 жыл, 2 жыл чарчабасаңыз кылсаңыз болот. Анан мен аны кылып көргөн үчүн, башынан өткөн үчүн аны сизге сунуштабаймын. Анан ысык жерде кайсыл мөмөн жемиш жеткириш керек. Сиздер географиялык шартты туура пайдалангыла. Силер ал жерге күздө буша турган же жайда буша турган эмес, эрте жазда буша турган нерсени, эрте акча кыла турган нерсени тиккиле. Эрте буша турган алма бар, эрте буша турган гилас бар, бахар деген, эрте бушар деген өрүк бар. Ошолорду тиккиле дагы Кыргызстанды камсыз кылгыла. Мен ошол нерсени айтып келатам, ошол силердеги бахар гилас тиккиле деп атам. Бахар деген гилас силердин майдын башында эле бушат. Кыргызстандын базарында ал жок, Тажикстандан келет, Өзбекстандан келет. Силерде жок, бизде жок. Ошондой нерсени тигиңиздер. Эң эрте буша турган нерсе менен, жашылча менен. Азыр айтып келатам, Үч Коргонго окшогон жерлерде, эң ысык жерлерде жарын теплица абалга өткөргүлө. Февралда жабылат, бир аз кыйгач күн тарапта болот дагы, теплица болот. Дарактар ылдыйраак болот, үстүнө жабасыңар.
Адамдардыкы бүчүр ачелекте силердики гүлдөйт. Адамдардыкы гүлдөгөн болду силерде коро болот. Адамдардыкы коро болгондо силер уже базарга чыгарып коесуңар. Анда силер базарды утасыңар. 100 сомдук нерсе 200 сом болот. Ошол нерсени кылыңыздар, ошол нерсе дагы үчүн суроңуз эле. Су бой жанагы, су ысыкалбай жанагы. Су, ысык су көчөткө өтө ысылса болбойт. Өтө ысылса. Болбойт. Өтө ысык болсо болбойт. Негизи ушундай убакта тамырга жылымылуу су берсе болот. Анан ысып кеткен су көчөттү ысыкта бул айнытат. Болбой калат. От жөнүндө сөз кылып атасыз го. Ошо проблема болуп атабы, сизде майда, сизде судан проблема болбойт. Себеби дегенде башкалардын дыйканчылыгына эле суунун кереги жок болот. Сизде уже бышып, уже сатып бересиз. Анан баягы иним айтканды жакшы түшүнбөдүңөр да. Бир жагынан да дуал кыласыңар. Бактынча, бир жагынан мындай стенка кылып уруп чыгып туруп, анан ошол жерден мындай уклон менен навес кылып туруп, ошол эле пленка тартасыңар. Пленка тартып туруп, күн тарапка пленка тартып туруп, анан стенка мындай базар песка блоктагы жакшы болуп атат. Ошону кылып алсаңыздар, сиздики башка бирөөлөрдөн 20 күн мурун бышат да. 20 күн мурун бышкан неме бул деген акча. Ошол жерден 3 тонна жүк алып чыга турган болсоң 600 миң, сен 600 миңди 10 гектар жерде да таба албайт азырчы. 10 гектар менен 20 гектар жерде да таба албайт. Ошон үчүн мына акылды, анан базарды, экономиканы баардыгын биргеликте алып барыш керек. Анан ошол эле кезде органикасын карап коюңуздар, ошо түбүнө аны химияларды берип, үстүн баягы башка нерсе менен дарылабаңыздар. Азыр баягы иним айтып кетти го, энтомофаг деген чыккан да. Энтомофаг деген энтомология илими бул курт кумурскалардын илими, ошолордун ичинен бизге пайдалуу чымындарды ошо энтомофаг деп бөлүп алгандагы буну дүйнө жүзү иштетип атат. Азыр дүйнө жүзү боюнча айтып атат, канча деп 20 миңден ашыкча энтомофагдар бар экен да. Эгерде Алла субханала таала ошол биздин багыбызга жардам берет, эгерде бир зыянкеш түшсө, ошого эмне 2 миңден ашык энтомофаг жөнөтөт экен да. Жанагы бир паршага, же щитовкага, же плодожоркага, же болбосо баягы вишневой мухага, совкага толтура да, бизге көрүнбөгөн зыянкечтер толтура. Ошолор менен күрөшө эле турган азыр Кыргызстанда 5 энтомофаг бар да. Бирөөсү златоглазка, силер аны тааныйсыңар. Баягы светти жандырганыңарда түндөсү келет го, бир канаты узун, башы неме, көздөрү чоң-чоң. Ошол златоглазка деген, алтын көз ошол. Экинчиси габрабракен деген. Анан триходерма, анан афилинус амбрисеус. Мына ушулар даяр эме менен биздин зыянкечтер менен күрөшөт да. Биз ошону түшүнбөй атабыз да. Мына парник иштеткендер бар да. Кирсең, вообще сассык ичичи, вообще кире албайсың да, ушундай химия берип таштаган. Анын проблемасын ошол 5 энтомофагды алып келип ошол эле чечилмек, сасымак деле эмес, ондой зыян да болмок эмес да элге. Ал деген кышында азыр помидор өстүрүп атат, неме атат, астына нитратты берет, үстүн болсо пестицид, гербицид менен чылайт дагы, кийин ону базарга алып чыгат. Одан кандай пайда? Ондан көрөктө жөн эле салат жеп алган жакшы эмеспи? 3 литровый банка жабылган туурабы? Ошол органикасын да караш керек да. Бизде болсо азыр крамина тиля деген бар. Колуң менен мындай бутакты деп сыдырсаң, колуң кан болуп калат. Ону менен биз деген күнү-түнү күрөшөбүз, бул кетпейт. Себеби деген акем айткандай, ол деген уясына кирип алган, скарлопага кирип алгандагы аркасынан кирип туруп, ошол запайка кылып коет, ону чечмек турсун, ону ичине куюп берсең да кирбейт, ол да өзүн защищать этет да. Ага эмне? Ага деген габрабраканды кой, же болбосо триходерманды кой. Ал кирет дагы прямо ошонун уясына кирип барат. Баа запайкасын ачып, ичине кирип барып, жанагыны чагып туруп, өзүнүн тукумун коет ошол жерге. Болду, тынчыды, ол парализованный болуп, жылбайт. Болду, тынчыды. Афилинусту краминая тиляга бир эле жолу алып келип койсоңор 1000 жылга жок болуп кетет. Болду. Афилинус ошол жерде жашап калат. Проблемалар түгөндү. Мына вишневая муха деп атабыз, коконгиласты эмнеге кытайлар албайт? Ошо курт жеп кетет, ошон үчүн албайт. Куртту тазалоо боюнча не болуп атат? Баа химикатты сеп атабыз, ол өлбөйт, ичине кирип кеткен. Аны ким алып чыгат? Аны габрабракан алып чыгат. Габрабраканды коюп койсоңуздар, как раз ошонун времясы бар, ол туй турган маалда, ол кирет дагы баягыны суруп туруп,
onu jep алып чыгып туруп кутуласыңар, вишневый мухадан кутуласыңар. Решение 135 сом, ең қымбаты 165 сом менен чечиле турган проблеманы силер ошо миллиондогон акчаларды салып атасыңар. Эгерде мына жерде мисалы үчүн канча дыйкан боло турган болсо, канча жеке менчик жери бар адам болсо, ошолордун бардыгында эмне жок эле дегенде 5000 сомдон химия алып атасыңар. Ошол химияга кеткен акчага Жалаватка, Сузакка алыс, мына жерге бир биофабрика сурагыла. Ушул жерге бир отдел ачылсын ушул жерге. Өздөрү ушул жерге келип, силер келесиңер дагы, ол эмне? Мындай эле пакетте болот, мына. Силерге берет, алып барасыңар, апарып эле даракка илип коесуздар. Болду, бул жерден күн буга тийгенден кийин булар выз-выз этип учуп чыгат дагы, полный 1 гектар жерде ахват кылат. Кошуналарын жеп баштайт анан. Булар көбөйөт, кетти анан. А биз эмне кылып атабыз? Кошунан буну менен дарылап атса, сен болсо скорду сеп атасың, каратени, тайфунду берип атасың, бунукун да тынчыттың. Бул энтомофагтарды да өлтүрдүң да. Өзүн чыдагыла дагы, мына ушуну менен дарылагыла. Ушунда пайда. Кайдана болот? Жаллабатта, Сузакта. Бебек пиршиктигичи, лавушка, пиршик. Неме фермоновый лавушка, аны да берет. Жаллабатта барбы? Жаллабатта, Сузакта. Сузактын кайсы жеринде? Номерин берип койсоңуздар. Мына багында ферменовый лавушкаларды тугандарым оны Москвадан эле балдарыңарга заказ берсеңиз, бу жерде 200 сом болсо, бу жерде 50 келе сом. Ошактан салып беришет, мында упаковка менен. Келесиңер илип аласың, канча проблемаңар кутуласың. Москвага заказ берсеңер, атай жасаган ушундай эмелер бар. Фабрикалар бар. Кадимкидей почка кылып туруп жасап койгон, чыгарат, алып келесиңер, мындай. Москвага Нени? Ожидарын атын айтып Феромон тузагы. Феромон тузагы. Феромон тузагы. Феромон тузагы. Ушул энтомофагты колдонгула. Анан кийин азыр бардыгыбыз эле будайды эгип атабыз, немени эгип атабыз, түшүмдүүлүк аз. Алсак бир тонна алабыз, 2 тонна арпа алабыз да. А мына биолигин анан баягы триходермин деген 2 препараты бар ошолордун. Ошону сепсеңиздер, клейковинасын 40-тан жогору кылып берет. Бул Казакстандын будайынан да жогору болот да. Казакстандын будайы мисалы үчүн клейковинасы 32-33 болсо, бул 40-тан жогору 65ке чейин кылып берет. Бул деген эң высший сорт, эң сапаттуу клейковинасы жогору навайнан жаба турган ун чыгарып берет силерге. И арпаны дагы ошондой жогорулатат. Мына немеге жүгөрүгө көрүп атасыңарбы? Баягы чач чыгарганда эле ичине курт түшүп кетти. Ошо куртту да алып чыга турган энтомофаг бар. Көзгө көрүнбөйт алар. Кичине гана чымын. Ошону илип коесаңар, выз этип чыгат дагы ошол жүгөрүп, шак эле ичине кирип кетет. Баягыны жеп аткан жеринен кекиртектен алып эле сүдүрөп чыгып өлтүрүп баягы. Өзүнүн баласын коюп таштайт баягы. Анан өзүнүн баласы чыгат дагы ол дагы тигини кууп кетет. Популяция анан мегатон деген эме жүгөрү чыкты. Уктуңарбы ошону? Арабанда. Мегатон деген жүгөрү чыгыпты, сладкий жүгөрү экен. Эми укмуш экен да базары. Оны баягы дүмбүл бойдон сатат экен, Москвага кетет экен. Фурага жүктөп эле баягы биздин кайнагындагы эле алып кетет экен, шабылдатып. Ошону дагы эккиле, мегатон деген. Сладкий экен. Адам жей турган. Сладкий. Будайга илгенде терген. Түйүнө дагы башка удобрение бериш керек бу будайдын? Будайдын удобрениясы баягы мен айткан препарат. Мен айттым го сизге препарат. Биолигин триходермин деген суюктук болот. Ошону бересиздер. Ошону берсеңиз клейковинасы неме болот, анан грибковый болезньдер бар го. Мына будайды мындай кылсаң тамыр карарып ооруп атат го. Ошону да жок кылат да. Бизде жер бар эле, 2 гектарга жакын. Анан быйыл ошо кайнал тиксекпи деп неме кылдык эле. Анын өзүнүн местный кайналларга түйүнөн жанагындай немелер чыгып кетип экен да. Жылда аны тазалап, боор болуп сүйшүй көбөйөт экен. Анан кийин угуп калдык, жанагындай алчага улап неме кылат экен депчи. Ошону сурайын дедим, ошол болобу? Тиксе болобу? Ошону кийин мындай кече бирөө айтып калды, жарылып кетет дейт. Бул жарылып түшүнбөй калдым, кантип жарылат. Ушу болбойт дегендей кылып койду да. Анан бу абым тааныбайт экенбиз, бирок аксыдан болот окшойт ага. Мен рахмат айтам. Жерге талга семнарды мурдайыны коюлган. Да? Барса айыл өкмөтүнө байлап койгон чычкандай жок. Ачык айтайын. Кол чаптык да база бердик. Ошол жерде көп нерсени айтат элек.
айтат элек да. Оплата өттүк, saat 2'de delgen, 2'de bir de kişi yok kanton vardı. Biz Oturduk. Yarım saatten aşık oturduk, bir de kişi gelgen yok. Yani kooperatifin jetekçisi kim bilir? Cumatay geldi, men de ukkan yok mundu. Hakkının olayı bile. Ukkan yok biz bana. Ошол жылы болду. Силер мушалап кой дегенде. Мушалап бирөө эме. Мушмак билер бизге чет коюп койду. Төрт алма болду ушундай сарам жана көч алып келем алмалар болду. Быйылкы жылыга болуп атат. Ар бир көчө 3төн 4төн көйүп атат да. Анан быйылкы жылы мына азыр биздин кайналып окшогон кичине жалбырактар калып калды да ар жеринде. Андай дегенсем өзү ушундай калып кала болгондо жалбырактар түшпөй калды. Просто жер сemiz. Сemiz. Başka probleması yok. Анан жанагы жаңгак көчөттөрдөн баардыгына айттым, мен өзүм тониктүү үйдөн тиктим. Белинчи жылы мында 7 жыл мурун тиккен элем тониктүү. Алар болуп атат, жылдыгы ушу чакамда калпыратка окшогон эле жанактан 3-4 килограмм жанак берет. Анан ал дагы 100 тил расход. Анан жанагы картошканын немесинде органика дегенде бизде жаңы уул жандын деп коет ошо жайлоодо болот. Ошону эле эзип туруп кайнап ошо менен чачып атам. Өлгөн дайым жок, бирок кут түшпөйт экен. Мына тугандар көрдүң. Болот экен. Ben айтайын, каларасы жуп, чөптү тааныбай. Чачсаңар, дар чачсаңар. Ошол чыкпай коет. Үстүндө жыты болсо. 3 жылга чейин жаталат жердин түбүндө. Өлгөн дайым жок, түз мында таза бойдон. Ошон үчүн биз жана кече мен семинарда айтып атам, жанагы эрмен, кекире, шыбак, адрашман, атом калемпир бар го. Атом калемпирин, анан уксус, 9% уксус, эми ушулардан горчичник, ушулардан аралаштырган дарыларды мен жазып берип атам. Канча граммдан кылыш керек, канчадан кылыш керек, кантип пайдаланып жатыш керек. Ушуларды пайдаланайлы деп атпаймынбы? Эми кыскартайын мындай болуп атат да, урматтуу жолдоштор. Эгерде бул киши меймандардын убактысын албайлы, азыркы силер берип аткан суроолордун баардыгын биз чыкканда до конца 3 саат, 4 саат отуруп атабыз. Ушуларды берсеңер катышып туруп. Силерден суранычы. Убактысын алып атабыз. Ушунун баардыгы биздин өзүбүздөн ушул адистер айтып берип атат. Мына өздөрү кылган эс, мына Ырысалы эке айтып берип атат. Ушуну ошондо сүйлөшөлү, мына мен силерге айтып коеюн. 4 өкмөттө өткүздүк, бирок дагы чакырсаңар эгер биздин ушул группаны алып туруп мен дагы барам. Анан кече Жаншек айтты, Коштөбөдө бутоону да көрсөтүп бердик. Дарлоону чачып Ырысалы эке жана спец одеждасы менен чачып көрсөтүп берди. Ушуга катышканда көз менен көргөн жакшы нерсе да. Ошон үчүн мына Үч Коргондо 24-ндө саат 10-до Үч Коргондук барбы? Ак сууда азыр жылып калды, муну сүйлөшөбүз. Кызыл Тууда 26-сында саат 10-до Кызыл Туу. Кара Суу 26-сында саат 4-тө ошол жерден эле өтө калабыз. Жаңы жолдо 2-мартта 10-до жаңы жолдук барбы эже? Ак жолдо 4-тө жакын эле биз той 14-тө 2-де. Ак жолдо 2-де айттым, Кара Жыгачта 3-үндө саат 10-до. Ак Суудукун 26-сында деп атабыз. Ак Суудан барбы? Эч ким жок. Жок, Кызыл Туу 24-ндө тойбуз. Муну дагы пландаштырабыз. Ушуну жазып алсаңар, кокус эле биз бир жака чогулушка же биринин иши чыгып калса, биз кошумча кабар беребиз өкмөткө. Анан кийин биз өкмөттө азыр могу электрон почтага бардык оорулар менен кандай күрөш керек бүт жөнөткөнбүз. Бардыгын жөнөткөн. Электрон почтага айыл өкмөтүнө барып туруп эле сурасаңар, ошол жерде биз айырда 10 барак, 20 барак полный бар. Ошондон алсаңар болду. Ошон үчүн азыр бүттүгү кимде бар? Чөп урук боюнча сурайын. Садыка сизде барбы? Жок, болду. Менде бир суроо бар да. Чөп урук. Ошо бир суроо бер, анан токтотойлу. Чөп урукту биз жооп беребиз ошол жерде. Жүзүм боюнча дагы кичине маалымат берсеңиз, мен Ак Жол айыл өкмөтүнөн келдим. Бизден баягы талаада өсөт да. Анан могу Украинада өскөн фундук. Биздин базарларда 700 сом, 600 сомдон кем сатылбайт. Ушулар жөнүндө кичине маалымат берсең. Жүзүм менен 3% камсыз кылат. Анан жүзүмдүн багандай
столға жей тұрған жүзімдер, столовый жүзімдерді отырғызыңыздар. Бұған деген азыр ең жақсы сатылып жатады Хусейн жүзім. Хусейн. Анан кешмеш деп отырғызғыла. Анан анжан қара деп бар, черге, ерте пышақ. Ошон үчүн мына үч коргон бар ғой, жүзім кылдылар. Жүзім 100 сомдон ары кетет, 130 сом, 250 сом базар, ошондой болуп атат. Ошолорду отургузгула. Анан кийин Разамат деген жүзім бар, Тайфу деген жүзім бар. Мына Бишкектин базарында эң жакшы сатыла турган ушу жүзім бар. Ушуну отургузгула. Бизде азыр сиз 10.000 гектарга жүзім кылсаңыз дагы бизде камсыз кыла албайсыз. Bir günde Tajikistan'dan en az çıktı degende 400 tonna, 500 tonna cüzüm girer bizde sezon boyunca. En az girgen. Cüzüm çok bizde. Oturguzayın dep neme alsam ilim çok. İlimdin bardığı ne? Eskip kaldı. Camılaş gerek, baldarda okutuş gerek. Oşo baldarda jönötkülü okuga. Moskvada 5 yıl işlep gelet. Gelip yüzüp alıp gelet dağından keyin berdi жатат. Анан кийин мен иштеп жыргаттым силерге. Окутсаңар өмүр бою буга эме болот да. Шерик болот, илим. Өмүр бою любой жерге барса наны бүтүн. Агроном азыр дүйнө жүзүндө эң востребованный эме болот да. Анан фундук жөнүндө өтө жакшы айтып кеттиңиз. Фундук бизге жакшы болот экен. Кадыркул акемдин үйүндө фундугу бар. Сонун кара суда шактап, сонун өсүп атат. Фундукка өткүлө жаңгактан көрө фундук жакшы. Фундук биздин жаңгактарды бузбайт. Реликтиги бактарга таасир бербейт ол. Суук жерге болот э? Суук жерге ошо кара суда болуп атат. Украинада ошо аракет. Анан уруктуу чөптөр боюнча айта турган болсок, бул соргону мурда эле эгип келген. Мурда Союз малында келген, суданский трава келген, люпин келген, топинамбур келген, бардығын бизикилер отургузгандагы. Анан кийин бизикилер ушул жылкыга жакын болгон үчүн бизикилер тандап алып туруп экспорт люцерна, бедени, клеверди алып калган да. Тигилери болсо ушу малга лайык болгончо ончо кармаган. Азыр ошолорду азыр немесин алмаштырып, структурасын алмаштырып, майлуулугун жогорулатып, анан уруктуулугун жогорулатып, ошону чыга баштады. Анан чөптөр, анан туугандар ушундай чыккан, азыр чык деп коелу. Даже ото чөптөр бар го. Бүргөн шүкүрдүн да жедип жүрсө болот. Ошондой чыктар малга. Ошону немеде Нурбек деген сүт немесинин ассоциациясынын жетекчиси азыр ошону ошол чыкты разработка кылып чыгарып, камыш бар го. Мына видеосу бар да. Камышты чыктап койгон экен, ачып туруп эле мындай бабина деп коет экен. Күлөккө менен доролгон. Ачып туруп малга бердиле, мал баягы камышты жөнү маралына жегендей жеди. Карап турган. Эмне мындай жеп атасың? Бул чык дейт, чыкталган дейт. Ошондой Сенажирование, силосирование кылат экен дагы. Анан ошо чыкты иштетип, ушундай эме жасап атат экен да. Ошоларды технологияларды пайдаланып, биз баягы малдарды мына бир айда мисалы үчүн карап көрсөңүз, эсептеп көрсөңөр, бир 600-дө, 700-дө эле кара мал бар да, бирок бир 10.000 гектар жерибизде ошолорго тебелеп талкалатып атабыз да. Ошо малдарды стационарна багыштып үйрөнүшүбүз керек болду. Стационарна багыштып үйрөнбөсөк болбой калды. Андай кыла турганбызда биз мына калган баягы азыр 9 миллион гектар жерибиз эме болуп атпайбы, жайлоо болуп атпайбы? Биз азыр жылдан жылга ошолорду мындай бузуп барайтабыз да. Акырып барып туруп биз вообще чөп калабыз да. Ошон үчүн стационарна мал бакканды үйрөнүш керек. 400-500 малды бир бабушка менен бир эме багып коюп атат да. Германияда бир чал, бир кемпир менен бир чал багып коюп атат. А бизде болсо 2 кунажынга 6 адам уурабыз. Малгана мал эмне болду? Мал деп. Ошо туугандар жерибизди жакшына иштеткени үйрөнөлү, малдын асылдуулугу жогорулту. Мына азыр мисалы ушу отургандарыбыздын бардыгыбыз бак кыла турган болсок, 100 гектар бак боло турган болсо, 1 гектардан. Ар бир гектарда $2.000 кетет. $200.000 биз огражденияга берип коюп атабыз. $200.000 огражденияга кетип калат сразу. $200.000 менен ошо малкана салып ала турган болсок, бардыгыбыздын малыбыз ошол жерде тура берет.
Анан несі жақсы, той текінен болады. Экструдер деген аппарат шыққан. Экструдер. Чоңдығы бұдан да біраз чоңырақ. Бұяқтан саласын, шөптің структурасын бұзат. Да, мельчайший бар. Жемдікін бұзат. Кукуруза қылып шығарып береді. Жемді чөпті араластырып тұрып, соны бірде сала тұрған соң, бұяқтан кукурузадай болып шығады. Ол мал болса, оны 95% сіңіреді. 95%. Мысалы үшін, 1000 пресменен 1000 престі неме қыла тұрған болса, мысалы үшін 100 малға жетпейді. Бұл жерде, не ошо 1000 пресің 10.000 малға жетеді. Жемді де екен, экструдер, 3000-4000 доллар ақша тұрады, оны жөніне мұндай işlete veresin. Günü tünü ol деген çok mesafada birinci nemeni buzat çöptü kırkar. Ana bir yaka gelip bir yaka gelenden uzun trubочкасы var. O şol жерден çöptü bışırar. Bazı yerde temperaturanın beret dağı bayağını şunçalık çoğun davleniyemenin kiçine teşikten çıkarar. Kadimgide baldarga bergen kukuruz ağız var mı? O şonday olup çıkar. Brrrr. Толтыры. Экструдер. Ошону малга берсең 95% сиңирет экен. Анан биздин малдар биринчи жет анан кийин кайтарат го гапша. Ол кайтарбайт, уже кетти, ол сиңип кетти да. Анан биз малдарды дагы баягы тайне менен тең малды жетелеп жүрөбүз да. Тайне калган баласынын баласы, кызы, анан небереси, чөбөрөсү кылчу. Мал дегенче жемге кете турган мал 1 жыл 2 айда багылат. 1 жыл 2 айда баягы мынау 70 килограммдық торпа уже 700 кило, 800 кило болады. Анан сразу да жығаттағы болды, кирип кетти. Еті дағы мраморный болады, ширин болады. Туғандарым ушуну өтүшүбүз керек да. Ушуну окуп келген ошака Измирге балаңарды жөнөткүлө. Барат дагы бирле бала комбикорумду түшүнүп келсе, бир райондун проблемасын чечип коет. Сен ояка мисалы үчүн малды жетелеп жүрүп багасын неме себестоимости 50 миңге түшүп атат, биз ону апарып 40 миңге сатып атабыз. 10 миң дагы зыянына. Жөнүнө жетелеп жүрөбүз да баягы. Өзүбүзгө ущерб. Болдубу? Суроо жокпу эч кимде? Анда жыйынтыктайлы, урматтуу туугандар. Алла Ташимович жакшы насааттарды берди. Ушу менен барып туруп эле дагы эле эстен чыкпай, ушуну колго алып туруп бизди куугула, мына биздин мен группа ачкам, Жаныш Курбанович менен. Любой жерге бакты өзүңөр чакыргыла, берди бир 50-60 болуп туруп бутап бергиле деп чакыргыла, биз баралы. Кичине үйрөткүлө деп, дарылап бергиле деп чакыргыла, биз баралы ошол жерге. Жана биогумузду айтып атабыз. Туура. Анан кийин бир маселе сизге бир өтүнүчүм бар эле. Ырысал эке айтып кетти, биз Ырысал экен ошол жерден ученый агроном ушул жердеги эң адистердин эң алдыңкылары кербенден бир жыйга ажыраталы деп атабыз. Ошондо агро аптекасы менен кичине участок жери менен көрсөтүп силерге реклама кылып туруп ошо дарыны бере тургандай кылып турган оюбуз бар. Совет берет өзү. Ошого жана биогумус деген дагы жана курт деп айтып атабыз. Ушунда бир жардам берсең сөөл жанда. Мөйлү болду. Бир коробка, 2 коробка. Биз ошону баягы өзүбүз даярдап туруп, ошону элге жайылтканга бир сизден сураныч, өтүнүч. Ушунга да бир жардам берсеңиз. Анан кийин ушул сизге рахмат, ишиңизде ийгиликтер болсун. Жанышке сиз айтып, батаңызды берсеңиз. Бир бата берип коесуздар эми бизге. Кандай максаттар менен ушу элге кызмат кылып жүрүшөт. Элдин батасы тие берсин силерге. Ушул жерден алган кеңеш кептериңерди кичине элге сиңимдүү болсун. Ар дайым элдин кызматына жүрө бергиле. Бала чаңардын убайын көргүлө. Эч нерседен кем болбогула. Баардыгыңарга тынчтык, тоюн токчулук береке берсин Кудайым.